Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайратан эле Ош реклама каналы. Бүгін 4 апрель 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге ХБКда жайғашқан 105 сериядағы 5 қабатты домдың ортоңқы подъездінен 5 қабатынан сатыла тұрған 2 бөлмелі квартира туралы маалымат бермекшімін. Планировкасы сквозной. Жайғашқан жері дағы сол жерде. Техпаспорты дағы бар. Адресі Салиева 40Б. Серия 105. Бұл жерге қантып келем дей тұрған болсаңыздар, мынау домдың артында ХБКдағы барпы мектебі жайғасқан туғандар. Мынау жерде визиондың домы бар туғандар. Соның қысқасы. Домның алды негізінен кеңірі парковочный место бойынша маслы жер албайды. Мынау домның аяқ тарабына жүріп, артын өтсеңіздер сквер жанында Ақтият маркеті деле бар. Сатылуучу квартирабыз ортоңку подъезде 5 кабатта. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган 2 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келдим. Мен айткан подъездге кирип, сиздер 5 кабатка чыгасыздар. Ушул квартира 5 кабатта жайгашкан 2 бөлмөлүү, планировкасы сквозной, серия 105, крышасы жабылган, эч кандай суу өтпөйт деп азыр айтты тугандар. Техпаспорты бар, документтери так. Мына жакта бронированный эшик орнотулган, ачып кирип келесиздер. Жакшы жер тугандар, күнгө бет. Кудай билсе эртеңден баштап обедкече квартирага күйүн тийип турат. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Техпаспорты дагы бар тугандар. Мына бул 1 бөлмөсү, конок бөлмө болот. Так, мына жакта болсо спальный, мына жак болсо кухня. Лайктан басыңыздар, дос, таныш, туган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул 2 бөлмөлүү квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар болот. Кирип көрүп коюшсун. Так, жүрүңүздөр эми. Отоплениясы центральный. ХБКда отопление өтө жакшы иштейт, билесиздер. Отопление радиаторлор орнотулган, стояктар жаңыланган, айнек терезелер пластик. Ачсаңыздар, бул жактан домдун арт тарабы көрүнүп калат. Барпы мектеп тарап көрүнүп калат, мындай айтканда. Анан буюм тайымдардын бардыгы калат экен. Эч нерсе деле алып кетпейбиз деп мага азыр түшүндүрүп берди. Мына туугандар көрдүңүздөр, бул гостиный болду. Жүрүңүздөр эми спальныйды көргөзүп берейин. Так. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Эшиктери, айнектери бардыгы пластик. Мына отопление радиаторлор орнотулган, стояктар жаңы, пластик. Полу жыгач. Анан бул 105-тин балкондорун билесиздер, кыйла эле чоң болот. Азыркы учурда буюм тайымдарын ушул жака коюп коюптур. Эми бул төшөк, одеял бүт баарын алып кетсе, кыйла эле чоң, пустой эле болуп калат. Бул жакта тапчан деле бар экен, балкондукка. Көрдүңүздөр, Мына буюм тайымдар калат тугандар. Негизи локация жайгашкан жери сонун, себеп дегенде, мына жерден аякты ачып сырт тарапты карай турган болсоңуздар тугандар. Ушул витти көрдүңүздөрбү? Өтө сонун, караңыздар. Салиева көчөсүнүн эле бою. Калсаңыздар 27 мектепке, барпы мектепке же болбосо запчас базар, кыскасы бардык тарапка жакын. Маршруттук каттамдар дагы көп. Чыксаңыздар эле маршрутка толтура өтөт. Шаардын буш-буштарына каттап турсаңыздар болот тугандар. Ушундай суу, свет, газ, отопление барды бар. Отоплениясы центральный. Так, тугандар. Мына киргениңиздерде сол тарапта местасы деле бар. Керек нерселерди коюп коесуздар. Жагы ажаткана, кухня. Андан жагы ванна болуп калат. Мына тугандар. Бул жакта стиралканын местасы, бул жак болсо кладовка. Эми керектүү нерселерди коюп турасыздар, шкафчик сыяктуу. Так, эми ажаткананы көргөзөлү, анан кухнясын көргөзүп берем сиздерге. Так, мынакей тугандар, бул жак ажаткана, полу дуал кафеле, ремонту жакшы. Так, бул жактан чыгабыз, азыр. Сеттин жанын көргөзүп коеюн. Мына тугандар. Бул жак кухня. Эми барыңыздарды кызыктырган 2 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Канча деп турган болсоңуздар, $58,000. Анан кеми бар. Элисинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат. Только WhatsApp аркылуу байланышка чыгасыздар. Сөттенде российский номер экен. Анан тугандар, буюм тайымдардын бардыгы калат. Ошол жеринде караңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Сатылуучу 2 бөлмөлүү квартираны колдон жарбаңыздар.
крыша жабылган, эч кандай суу өтпөйт деп мага информация берди.